Садыр Жапаров, камсанабаңыздар, шайлоолор буйруса мартка чейин бүтөт. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бардык шайлоо иштери 2021-жылдын март айына чейин бүтөөрүн билдирди. Анын билдирүүсү өзүнүн Facebook'тагы расмий баракчасына жарыяланды. Урматтуу кыргызстандыктар, эч камсанабаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тозуулар болбосо, катуу бут тосуулар болуп жатат. Баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буйруса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин олтурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп, реформалар июнга чейин бүтүшү керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот деп жазылган билдирүүдө. Белгилей кетсек, 22 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары парламенттик шайлоону жылдыруу боюнча мыйзам долбоорун колдошкон. Темирлан Султанбеков Садыр Жапаровго бекер иштеп берүүгө даяр экенин билдирди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кеңешчи катары акысыз иштеп берүүгө даярмын деп айтылат Темирлан Султанбековдун президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго болгон ачык кайрылуусунда. Төмөндө Темирлан Султанбековдун кайрылуусу эч өзгөртүүсүз берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз менен болгон жолугушууда белгилегендей, камактан бошотулганыңызга жана өлкөнүн саясий системасында маанилүү орундагылардын бири экениңизге абдан кубанычтамын. Сиздин тарапташтар, сиздин улуу агаңыз Сабыр Байке инилериңиз билишет. Сиз камактан бошотулганга чейин биз күчүбүздү бириктирип, өлкөбүздөгү үй бүлөлүк кландык режимди жоюу үчүн чогуу аракеттенгенбиз. Эл менен жолугушууларда бийликтен сизди бошотууну талап кылып келгем. Себеби сиз элибиздин кызыкчылыгы үчүн кызмат кыларыңыз билгем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз менен жолукканда баарын жакшы жакка өзгөртүүгө умтулуу бар экенин көрдүм. Бирок падышага жол көрсөткөндөр жолдон адаштырат дегендей, соңку күндөрдө сизди күмөндүү репутациясы бар адамдар тегеректеп жүрүшөт. Талант Мамытов, Икрам Илмиянов же Төрөбай Зулпукаров сыяктуу болуп калды. Ошол эле учурда айта кетүүчү керек, Талант Мамытов шайлоодо добуш сатып алуу жана жарандарды массалык ташып келүү менен алектенген Кыргызстан партиясынын тизмесинде 2-орунда болгон. Кыргызстан партиясы боюнча БШКга каттоого кечигип калганда жана ыйгарым укуктуу өкүлдү эмес, башка адамды жибергенде чыр тутанганда дал ушул Талант Мамытов өлкөдөгү мыйзамдар менен күрөшкөн. Ошондо соттор эл тарапта эмес, Талант Мамытов жана анын Кыргызстан партиясы тарабында болгон. Депутат Акылбек Жапаров сиздин кеңешчиңиз болуп калды. Ага карата 268 миллион сом боюнча козголгон кылмыш иши ушул кезге чейин жабыла элек. 3 жылдан бери тергөө иштин материалдарын жашырып жаап, аягына чыгарбай келет. Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Акылбек Жапаров кандай саясатчы жана кандай адам экенин баарыбыз билебиз. Курманкул Зушев Сооронбай Шариповичтин президент болуп турган убагында анын орун басарларынын бири болгон. Ал парламенттик шайлоодон кийин Конституцияны Жээнбековдун пайдасына өзгөртүү боюнча референдумду демилгелеген. Бул айсбергдин чокусу гана, бирок калыстык үчүн айта кетсем. Тилек Токтогазиев айыл чарба министри, Алмазбек Бейшеналиев билим берүү министри болду. Бирок булар мамлекеттин стратегиясына эч кандай таасир эткен органдар эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кеңешчиңиз ким жана маалыматтык саясат мыйзам ченемдик укуктук актылардын сакталышы үчүн ким жоопту экендигин билбейм. Бирок ушул тармактарга көңүл буруңуз. 4 октябрь түнү биз биринчилерден болуп нааразычылык акциясын баштадык. 5 октябрда саат 10до сиздин мекенчил партияңыз бизге келип кошулушту. Элдик революция дал ушундай башталган. Сооронбай Шарипович мен жана мен сыяктуу адамдар анын жакын достору болгонубузду түшүндү. Анткени биз ар дайым чындыкты сүйлөйбүз. Бул албетте эч кимге жакпайт жана кабыл алуу кыйын. Бирок бул пайдага гана чечилет. Жээнбеков кеткенден кийин мен ал жөнүндө жаман сөздөрдү айткан жокмун жана айтпайм дагы. Ал жана анын ишмердүүлүгү өттү. Бирок мен ар дайым азыркы учур жөнүндө сүйлөшүп, сунуштарымды сунуштайм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин өлкөдөгү кырдаалды көрүп, бүгүн сизге жардам берүү максатында Акылбек Жапаров, Талант Мамытов жана башка кеңешчилериңиз тууралуу альтернативдүү ой пикирлериңиз болушу үчүн өзүмдү сиздин кеңешчиңиз катары көрсөткүм келет. Мен айлыксыз, кызматтык унаасыз жана башка ушул сыяктуу нерселерсиз акысыз иштөөгө даярмын. Бир гана шарт, мен сизге бардыгы жакшы деп айта албайм. Мен чындыкты айтып, бизге каршы келе турган чечимдерди сунушташым керек болот. Бирок коомдун жана мыйзамдардын кызыкчылыгына каршы келбейт деп ишенем. Ошондуктан мен өз иш аракеттеримде ачык айкын жүргүзүп, элге ачык жана так маалымат берип турам. Урматым менен Темирлан Султанбеков. Путин
Кыргызстанда болуп жаткан нерселер кыргыз элине түшкөн мүшкүл. Мындай пикирин Россия президенти Владимир Путин Валдай эл аралык дискуссия клубунун 17-жыйынында сүйлөп жатып айтты. Кыргызстанда болуп жаткан нерселер кыргыз элине түшкөн мүшкүл. Шайлоолордун арты менен элдик толкундоо келет. Бул эмнеден кабар берет? Көптөгөн өлкөлөр өз мамлекеттүүлүгүнө жаңыдан кадам таштап жатат. Андыктан мен кесиптештериме подсоветтик өлкөлөрдүн калыптанып келе жаткан мамлекеттүүлүгүнө кылдаттык менен мамиле кылууну айтып келем. Бул өлкөлөрдөгү суверенитеттин калыптанып келе жаткан институттарын бузуп албаш үчүн кеп кеңештерди айтып, ички иштерине кийлигишпөө керек. Эл ичара мамилени өзү калыпка салышы зарыл, деди Путин. Ошондой эле ал Россия Кыргызстан бутуна туруп кетишине жардам берүү үчүн көп нерсе кылганын, кыргыз экономикасына жана башка тармактарына 100 миллиондогон каражаттарды бөлгөнүн айтты. Албетте биз сана тартпай кое албайбыз, бирок биз кеңеш берип же кайсы бир саясий күчкө насаатчы болгон жокпуз. Кыргызстанда абал тез арада турукташып, эки элдин достук мамилеси сакталып калат деп үмүт кылам, деди Россия лидери. Ошондой эле ал мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөрдүн элдери менен көптөгөн жылдар бою бир мамлекеттин алкагында жашагандыктан ар тараптан жакындыктары бар экенин кошумчалады. Парламент шайлоодо форма 2 боюнча добуш берүүнү жокко чыгарды. Бул тууралуу мыйзам долбоорунун автору депутат Алтынбек Сулайманов Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында билдирди. Парламент шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү 2 жана 3 окууда кабыл алды. Ага 84 эл өкүлү добуш берди. Белгилей кетсек, мыйзам долбоорунда партиялар үчүн шайлоо босогосун 3%, күрөөнүн өлчөмүн 1 миллион сомго чейин төмөндөтүү сунушталууда. Биз форма 2 боюнча добуш берүүнү толугу менен жокко чыгардык, деди Алтынбек Сулайманов. Президентке кеңешчи болгон Айдарбеков элге кайрылып сунуш берүүгө чакырды. Президентке кеңешчи болгон мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган сунуштарды берүүгө чакырды. Алгач ал элдин колдоосуна ыраазычылыгын билдирип, өмүрүнүн 22 жылдан ашык убактысын мекенге кызмат кылууга арнаганын белгилеген. Бүгүн биздин өлкө оор абалда. Ушундай учурда мекениме жардам берүү үчүн бардык билимимди, тажрыйбамды, эл аралык байланыштарымды жумшоону милдетим деп эсептейм. Эл үчүн ишимди улантууга мүмкүнчүлүк берген урматтуу Садыр Нуркожоевичке ыраазымын. Мен тышкы саясаттагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө жана союздаштарыбыз, өнөктөштөрүбүз менен ишенимдүү мамилелерди калыбына келтирүүгө басым жасоону пландап жатам, деп жазган Айдарбеков. Аны менен катар дипломат көз карандысыздыкка жетишкен дээрлик 30 жылда таланттуу, шыктуу, акылдуу, келечектүү жаштардын бүтүндөй мууну өсүп чыкканын белгиледи. Эл эртең эмес, бүгүн жакшы жакка өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Өлкөнүн өнүгүшүн көздөгөн сунуштарды киргизиңиздер, деп кайрылды Айдарбеков. Мындан сырткары, ал тышкы иштер министри болуп турганда жасаган иштерине токтолуп, түздөн-түз чет элдик инвестицияларды тартууга жана экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө көп көңүл бурганын, эл аралык аренада бардыгы менен өз ара пайдалуу жана бирдей тең мамиле түзгөнүн билдирди. Ал иштеринин жыйынтыгы жана мирчемделген кадамдары туурасында жакын арада баяндама жасай турганын айтты. Белгилей кетсек, Чыңгыз Айдарбеков 22 октябрда президенттин стратегиялык, тышкы саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси болуп тайындалган.